Ассаламу алейкум, касиеттүү кыргыз элим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич. Бүгүн 4-июль 2024 жыл. Мен сизге кайрылууга аргасыз болуп турам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 2023-жылы 6-декабрда сиздин туулган күнүңүздө мен ГКМБнын төрагасы, генерал-лейтенант, вице-премьер-министр Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке жолукканмын. Жолукканын себеби мен арыздоо менен киргенмин. Башта Сетунь заводду, Кыргызстандагы номер 1-ге айланган заводдорду курган завод рейдерлик жол менен башта мага бир белгисиз топтордун күчү менен, бир үчүнчү күчтөрдүн таасири менен рейдерлик захват болгондо мен ошол завод боюнча арыздоом менен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып, Камчыбек Кыдыршаевич аны тергөө амалдарын жанданткан. Ошодон бери 5-6 ай өттү. Сетунь заводдо 700дөн ашык технологиялык линиялар, станоктор, жабдыктардын баардыгы тонолуп заводдон алып чыгып кетишкен. Заводдун өзүн дагы, имараттарын дагы басып алышкан. 1 миллиард сомдон ашык мага чыгым келтиришкен. Эми ал менен эле тынч болуп калат дебестен, мынал ошол мен арыз бергенден кийин дагы 5-6 айдан кийин ошол Сетуньдун бул жакта эксперименталдык участогу болгон конструкторский бюросу. Бул жерде дагы бир 150дөн ашык оборудование, жабдыктар калган сакталып, бир Сетуньдун бир 15-20%. Мэрия тарабынан мынал жакынкы күндөрү бул рейдерликке окшотуп туруп бул жакты басып алышты да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Булар да бир 300 миллиондой сомдук зыян келтиришти. Бул Афганистанга айлантып салды да, бул рейдерлик жол менен басып алгандай эле болушту да. Колдорунда соттун чечими жок. Бул жерден чыгарышты, жабдыктарды чыгарышты. Келип эле басмачыдай болуп эле, каракчыдай болуп эле басып бүттүгүн талкуулады. Станокторду алып чыгып атканда экскаватор, трактор менен жерге сүйрөтүп, бүт талкуулап сындырып кетишти. Жарымын өздөрүнүн бир штраф базасына алып кетти. Жарымын мен мүмкүнчүлүк болсо мен бир айдоо талаасын алып чыктым. Мынал Молодая гвардиядагы кольцодон ылдый ошол жака алып чыктым. Өтө бир каракчылык менен мамиле кылышты да. Бүт буюмдардыкы, офистеги буюмдардыкы, заводдун буюмдарын терезелерден ыргытып, бүт талкуулашты да. Бул мындай, бул атайын жасалган бул иштер болуп атат да, бир үчүнчү күчтөрдүн таасири менен ушундай бир мыккачылыкты көрсөткүлө, бир сүр көрсөткүлө дегендей бир амалдарды жасашты да. Мен өмүр бою завод, фабрикаларды иштетип, жаштыгымы бүт ошого арнаганмын. Ошол элиме, журтума, мамлекетиме жардам болсун деп. Мен артымдан мынтип кармасаңыз, бир квартиралар жок, же каражат жок. Колдон келгендин бардыгын технологияга, заводдорго, жумуш орундарды түзүп, элибизге жакшы болсун деген гана иш-аракеттерди кылганмын. Эгерде мамлекетке керек боло турган болсо, мен ошо 1 миллиард 300 миллиондук бардыгын мен бергенге даярмын. Мага эч кандай мындай мындай жалко деле жок мамлекет үчүн, эл үчүн. Бирок мындай мамиле болбош керек болчумун да, урматтуу президент. Бул атайын жасалган бир диверсиялык иш болуп атат, бир үчүнчү күчтөрдүн таасири менен жасалгандай болуп атат да. Мэриянын адамдары жасаса дагычы, мүлктөрдү жөн эле алып чыкса болот. Убакыт берсе биз өзүбүз кантип киргизсе ошентип таап чыксак болот. Жок, аны карабастан бүт талкалашып, менде съемка менде
съемка, видео съемкалары бар. Экскаваторлар менен сүрөтүп, талкалап туруп алып чыгышты да. Bunun бардыгынча. Ошон үчүн урматтуу президент, мен ушунча жылдык тажрыйбам болуп, ошол эл менен бөлүшүп, элди ушундай бир жарым ушундай технологиялар менен иштейли, завод фабрикаларды куралы, жумуш орундар бизде болсун, сыртка кетпейли деген иш аракетим. Мен ошону элге чыгып айтып атсам дагы бир күчтөрдөн айтышты. Чыкпаңыз деген дагы ушундай сөз болду да. Чыкпаңыз, айтпаңыз деген дагы. Бул эмне экенин билбей эле калдым да. Ошон үчүн мен мынал мэриянын иш аракетине, деги эле анал Сеттиндагы болгон рейдердик баскынчылыкка бир мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүп берсеңиз, мамлекеттик коомдук деңгээлде бир комиссия түзүп ушуну карап берсеңиз, урматтуу президент, мен аргасызмын сизге кайрылгандайча. Сиз деле көп саясий куугунтуктардан өттүңүз, сизди дал билип турабыз. Мен бир ошондой бир жолдор кайталанып атат да, мага дагычы бир басым кысымдар болупчу. Мамлекеттик органдардан, ГКНБдан өкүлдөр болсун, аппарат президенттен өкүлдөр болсун, коомдук бирикмелер, мен өзүм Жумушчулар партиясынын лидеримин, Жумушчулар партиясынын мүчөлөрүнөн кирсин, Жашылдар партиясынын мүчөлөрүнөн кирсин, замы бар Ремнев Роман деген, ал кирсин, председатели Бүлөкбаев деген бар, Токтай Муметалиева коомдук саясий ишмер адам ал дагы, юрист бар, бир заслуженный юрист Кыргызстана Мамаев, ошол аксакалыбыз кирсин, Жолдош Мамаевич. Анан 40 чородон киргизели, коомдо саясий иштер менен алек болгон балдар, 7 дубандын балдары кирсин, апрель баатырларынан кирсин. Ошолор менен бир коомдук, мамлекеттик саясий бир комиссия түзүлүп, ушунун баардыгы бир иликтенсин. Анан мына мэриянын кызматкерлерине бир укуктук баа берилиш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу кантип болсун ушуну карактап, Афганистан эле кылып салды, Афганистан элечи. А мен эс тартканыман бери, иштегендеримден бери ушул элибизге жакшы болсун, жумуш орундары болсун, акыл эстүү бололу, аң сезимдүү бололу деген гана аракеттер жасагам. Мен дагы канча далай эми Алла таалам күч кубат бере турган болсо, ошонун баардыгын элиме жумшаганга мен даярмын. А эгерде мындай мүлктөр керек болот десе, эми талкалабай эле жөн эле керекти эле алып алышпайбы? Мынчалык мыкачылык кылбайчы. Керек боло турган болсо мен берем, мен бергенге даярмын. Бирок Садыр Нуркожоевич, бир комиссиядан карап ушундай иштерин бир карап бериңизди, мен сиздерден өтүнөмүн, суранам.